Урматтуу достор, бир кайрылуу кылып коелук да. Акыркы маалда могу сенсациялар көбөйдү да. Мисалы азаттык болду, мирный митинг болду. Көчө премьер-министр Абулгазиев абдан жакшы бир информация айтты да. Бир чети рахмат. Жыл эме 1,5 жылда Кыргызстандан 90 миллиард доллар чыгып кетиптир. Банковский система аркылуу, банктар аркылуу. Биздин өзүбүздүн ВВПбыз 8 миллиард доллар. 2 миллиард долларды мигранттар усап келип атат. 2 миллиард долларды мигранттар усап келип атат. Бул 90 миллиард доллар. Акыркы 2019 жылы 48 миллиард доллар чыгып кетти. Бул эмне деген акча? Кайсы акчалар булар? Бизде 8 миллиард да бүт эмебиз. ВВП 8 миллиард доллар да биздики. Бул каяктагы акча? Бул эмне деген стиральный машина болуп атат? Эмне деген стиральный машина да бул деген? Муну бирөөлөр акчаны деген наркотиктин акчасы, жанакындай бүт ыплас нерсенин баарын акчасын баарын бияктан офшор кылып атпайбы бизди? Бияктан Кыргызстандын печатин менен акырын акчаларын баарын чыгарып аткан турбайбы? Биз 5 миллиард доллар карызга могу биздин чиновниктер тыгышты, баары биригип, бүт атка минердин баары биригип 5 миллиард долларга тыгышты бизде. 400-500 миллион доллардан мисалы урдап остров сатып алгандар бар, качып кеткендер бар, толтура дайым качып кеткендерчи. Ушинтип эле качыра беребизби баарын? Эмне коррупция менен реальный иш жүрбөйт? Коррупция менен эмнеге реальный иш жүрбөйт? Коррупцияны атаган блогерди кайра камап коюшту. Коррупцияны атаган блогерди кайра камап койду. Дагы эле унчукпай отурабыз. Эмне баарыбыздын камап бүтөсүңөрбү мындай? Кандай кыласыңар? Же коррупция менен күрөшпөйсүзбү? Мына 90 миллиард от. Райымдын 700 миллион доллары чыпык болуп калбадыбы? 100 эсе чыпык болуп калбадыбы? Райымдын 700 миллион. Мисалы ал алып чыккан күндө эле ал коммерческий акча дейт, мейли. Бул 90 миллиард доллар эмне деген акча бул? Каяктан бул акча? Каяктан? Акыркы 1,5 жылда болуп атпайбы? Могу Финнадзор дегендер бар. Ушундай нерселер бар бизде, ушундай. Ошонун баары каякты карап атышат. Каякты карап атат. Бул эмне деген мамлекетте жашайбыз? Мына карачы, бүт түтүн. Мына рабочий городок деле бартабыз, мына Чапаева көчө менен бартабыз. Бүт түтүн. Демала албай калды ужечи. Бул эмне деген ТЭЦти жасаган? Бул эмне деген ТЭЦ? Бул ТЭЦтен болуп атпайбы? О, ТЭЦ жасалганга чейин мындай эмес эле да. Ошондой эле частный секторлор бар эле, ак өргөт, конуштун баары бар эле, ошондой эле. Мындай болчу эмес да. Азыр мына кыш башталып элек уже түтүнгө малынып калдык. Бүт акылдуу, билимдүү адамдын баары Кыргызстандан кетип атат. Канадага көп кетип калды тааныштар, Прагага көп кетип калышты, Европага көп кетип атышат. Жалаң эле биз кимдер калабыз биякта? Анан бир нерсе айтса эле, Атамбаевди айтсаң, Раимовскийлер чыгат, Раимди айтсаң, Атамбаевскийлер чыгат. Эмнеге бөлүнүп атасыңар? Адилеттүүлүк бир гана да. Раими дагы Атамбаев туура эле камалган. Мына айым Раимге иш козгош керек. Факты бар да, факты. Мисалы, анан кийин ак болсо акталып кетсин. Өкүмү бар адамдар качырып атпайсызбы? Шадиев деген сволочтор бар, Шадиев деген Кыргызстан канын соруп кеткен адамдар бар. Ошолорду атайын качырып атышат. Бүт бары качып кетти. Илгери Балкыбеков деген качып кеткен. Бир остров сатып алды деп жүрөт. Ушинтип эле мындай жүрө беребизби? Анан эмнеге экиге эле бөлүнө беребиз? Атамбаевге койгул, Атамбаев дагы акмак, Райымды да көрөбүз. Райымге соттун эмес чыкса көрөбүз. Бүт барын ушул системаны өлтүргөн, Атамбаевди жактабагылачы достор. Адилеттүүлүктү жактайлык, бир эле адилеттүүлүк болот. Ошо адилеттүүлүктү айталык. Анан оштук, түндүк, түштүк,
тиги партия, бул партия, кайсы партия жыргатты силерди? Бесплатный мындай автобус бесплатный болот деген. Мына тамак балдарга берип атты эле 5-класска чейин. Кана ал берилген гана. Бүт жерде коррупция болуп атпайбы? Бүт жерде коррупция. Биз экиге бөлүнүп отурабыз. Атамбаев жакшы, Атамбаев жаман. Жаман ушунун баарын Атамбаев алып келген. Biz Атамбаев анан райымды бөлүнбөшүбүз керек. Бог не фраер, шельму метит дейт. Анан достор, өзүбүзгө өзүбүз мындай тың болбосок болбой калды. Коррупция 90 миллиард эмне деген акча? 90 миллиард эмне деген акча? Биздин ВВПбыз болгон Кыргызстанда 8 миллиард эле доллар бар деп эсептелинет. Каяктагы акча анын баары? Бул эмне деген коррупция болуп атат? Президентке дагы туура эмес маалыматтар жеткирип, президентти дагы башын айлантып бүтүрүштү. Ошо президенттин башын айланткан ошол Акаевди, Усубалиевден бери эле башын айлантып келатат тетиги. Ошондон бери кадрлар бар. Ошондон бери Акаевди, Бакиевди, Отунбаеваны, Атамбаевди бүт баарын жешти. Эми Сооронбай Шарипович сизди жейт булардын баары. Эмне тың кадрларды алып келип, ишмерди кадрларды алып келип, профессионал кадрларды алып келип койбойсуңар. Эмне тигинин кудасы экен, мунун кудасы экен, мындай экен, тигиндей экен деп эле эмне бок билбесе дагы ошолор иштеп атпайбы? Туура сүйлөгөндүн баарын камап атпайсыңарбы? Достор, бөлүшүп калбачы, ушундай болбойт. Бул беспредел болуп атат. Бул полный беспредел идет у нас. Рахмат. Урматтуу достор, бир кайрылуу кылып коелук да. Акыркы маалда сенсациялар көбөйдү да. Мисалы Азаттык болду, мирный митинг болду. Көчө премьер-министр Абулгазиев абдан жакшы бир информация айтты да. Бир чети рахмат. Жыл эме 1,5 жылда Кыргызстандан 90 миллиард доллар чыгып кетиптир. Банковский система аркылуу, банктар аркылуу. Биздин өзүбүздүн ВВПбыз 8 миллиард доллар. 2 миллиард долларды мигранттар усап келип атат. 2 миллиард долларды мигранттар усап келип атат. Бул 90 миллиард доллар. Акыркы мына 2019 жылы 48 миллиард доллар чыгып кетти. Бул эмне деген акча? Кайсы акчалар булар? Бизде 8 эле миллиард да бүт эмебиз. ВВП 8 миллиард доллар да биздики. Бул каяктагы акча? Бул эмне деген стиральный машина болуп атат? Эмне деген стиральный машина да бул деген? Муну бирөөлөр акчаны деген наркотиктин акчасы, жанакындай бүт ыплас нерсенин баарын акчасын баарын бияктан офшор кылып атпайбы бизди? Бияктан Кыргызстандын печатин менен акырын акчаларын баарын чыгарып аткан турбайбы? Биз 5 миллиард доллар карызга биздин чиновниктер тыгышты, баары биригип, бүт атка минердин баары биригип 5 миллиард долларга тыгышты бизде. 400-500 миллион доллардан мисалы урдап остров сатып алгандар бар, качып кеткендер бар, толтура дайым качып кеткендерчи. Ушинтип эле качыра беребизби баарын? Эмне коррупция менен реальный иш жүрбөйт? Коррупция менен эмнеге реальный иш жүрбөйт? Коррупция менен. Коррупцияны атаган блогерди кайра камап коюшту. Коррупцияны атаган блогерди кайра камап койду. Дагы эле унчукпай отурабыз. Эмне баарыбыздын камап бүтөсүңөрбү мындай? Кандай кыласыңар? Же коррупция менен күрөшпөйсүзбү? Мына 90 миллиард райымдын 700 миллион доллары чыпык болуп калбадыбы? 100 эсе чыпык болуп калбадыбы? Райымдын 700 миллион. Мисалы ал алып чыккан күнүндө эле ал коммерческий акча дейт, мейли. Бул 90 миллиард доллар эмне деген акча бул? Каяктан бул акча? Каяктан? Акыркы 1,5 жылда болуп атпайбы? Финнадзор дегендер бар. Ушундай нерселер бар бизде, ушундай. Ошонун бар каякты карап атышат. Каякты карап атат. Бул эмне деген мамлекетте жашайбыз? Мына карачы, бүт түтүн. Мына рабочий городок деле бар атабыз, Чапаева көчө менен бар атабыз. Бүт түтүн.
дем ала албай калды ужечи. Бул эмне деген тецти жасаган, бул эмне деген тец, бул тецтен болуп атпайбы? О тец жасалганга чейин мындай эмес эле да. Ошондой эле частный секторлор бар эле, ак